18 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Кыргызстанда көптөгөн колдонуучуларда TikTok иштебей калды. Кыргыз колдонуучулардын айтымында белгилүү социалдык түйүнүн тиркемеси кээ бир провайдерлерди бөгөттөлөй элек, ал эми башкалары VPN колдонуп башташты. Буга чейин санариптик өнүктүрүү министрлигине караштуу байланыш тармагын жөнгө салуу жана көзөмөлдөө кызматы интернет провайдерлерге Кыргызстандын аймагында TikTokко кирүүнү чектөө жөнүндө кат жолдогон. Министрлик мындай чара УКМКнын катынын негизинде көрүлүп жатканын билдирген. Мындай чечим чыгарууга TikTok тарабынан балдардын ден соолугуна, психикасына, руханий жана адеп ахлагына зыян келтирүүнү алдын алуу боюнча чаралар жөнүндө мыйзамында каралган беренелер сакталбай жатканы себеп болгон. Чет элдик жаранды зордуктоого шектелген актер Чыңгыз Мамаев толук акталды. Мындай чечимди Бишкектин Свердлов райондук соту кылмыштын курамы жок болгонуна байланыштуу чыгарды. Мамаевдин чет элдик аялды зордуктоого шектелип кармалганы тууралуу 2022-жылдын апрелинде белгилүү болгон. Ал Свердлов райондук сотунун чечими менен 30-августка чейин тергөө изоляторуна камакка алынып, 9 айдан кийин өткөн жылдын январь айында үй камагына чыгарылган. Чыңгыз Мамаев театр жана кино актеру. 2012-жылы акын Алыкул Осмонов тууралуу Мезгил жана Алыкул аттуу биографиялык тасмада башкы каармандын ролун жараткан. Экс-бажычы Райымбек Матраимов жана маркум Кримтөбөлүк Камчы Көлбаевдин мамлекеттин менчигине өткөн объектилери сатыкка коюлду. Аукционго Бишкек, Ош, Ысык Көл жана Чүй облустарында жайгашкан 10 жер участогу, патир жана кеңселер коюлду. Көлбаев менен Матраимовдун активдеринин баштапкы баасы 5 миллион сомдон 150 миллион сомго чейин болууда. Учурда Матраимов камакта. Ал марттын аягында УКМК тарабынан Азербайжандан Кыргызстанга экстрадицияланып алып келинген. Ага кылмыштуу кирешелерди адалдаштыруу жана эркиндикте мыйзамсыз ажыратуу иштери боюнча айып тагылган. Бийлик андан тийгизген зыян үчүн кенемте катары дагы 200 миллион доллар өндүрмөкчү. Көлбаев 2023-жылдын октябрында аны кармоо боюнча атайын операцияда жок кылынган. УКМК Кримтөбөл куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн жок кылынганын билдирген. Андан кийин Кримтөбөлгө таандык 720 батир мамлекетке өткөн. Камчыбек Ташиев баңгизат бизнесине каршы аяусуз күрөш жарыяланаарын билдирди. УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин айтымында баңгизат жана аларды колдонуу масштабтуу маселе болуп баратат. Ал жаштардын арасында мектептерде жана жогорку окуу жайларында баңгизатка берилгендердин саны өсүп жатканын айтты. Мурда баңгизатты жерден өстүрүп чыгарышкан болсо, азыркы күндө синтетикалык баңгизаттарды колдонуу көбөйдү. Биздин өлкөдө лабораториялар да көбөйдү. Анын заттарын башка өлкөлөрдөн алып келишет, деп билдирди Ташиев. Ал укук коргоо орган кызматкерлери наркобарондор менен биригип кетип жатканын кошумчалады. Анын айтымында 1,5 жылда бул бизнести калкалап, баңгизат саткан 12 милиционер кармалып, жоопко тартылган. Өткөн аптада Бишкектеги 2 ишканада баңгизаттын бар жогуну аныктоо үчүн тиндүү жүргөн. Көйлөрдүн айтымында күч кызматкерлери кардарларды тээп, автоматтын приклады менен уруп, аял менен эркектердин жүрүм туруму тууралуу адеп ахлактык маектерди жүргүзгөн. Бостере 23 жаштагы Бекбол Аманкуловдун өлүмү боюнча 4 тургун 15 жылга камалды. Мындай чечимди Ысык Көл райондук соту 5-апрелде чыгарды. Шектүүлөргө адам өлтүрүү беренесинин негизинде айып тагылды. Ошондой эле айыпталуучулардын ар биринен жабырлануучу тарапка моралдык зыян келтиргени үчүн 250 миң сомдон компенсация өндүрүлдү. Андан сырткары 180 миң сом материалдык зыян төлөтүлдү. Бостереге эс алууга барган маркум Талас облусунун тургуну Бекбол Аманкуловдун сөөгү 2023-жылдын 6-августунда Алтын кум пансионатынан табылган. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектелип 33 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кылмышка шектелип 33 жаштагы Бишкек шаарынын тургуну, 29-30 жаштардагы Ысык Көл облусунун 3 тургуну кармалган. Андан тышкары кылмышты жашырган деген шек менен бир нече милиция кызматкерлерине кылмыш иши козголгон. Жогорку кеңештин 18-апрелдеги жыйынында депутат Айгүл Айдарова Ички иштер министрлигинин башчысы Улан Ниязбековду сынга алып, президентке жана башкы прокурорго анын ишмердүүлүгүн текшерүү өтүнүчү менен кайрылды. Айдарованын айтымында Ниязбеков Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине көңүл бурбай, жеке иштери менен алектенет. Ошондой эле эл өкүлү министр кызматка келгенден бери кылмыштуулук көбөйүп, коррупциянын саны өскөнүн, статистикада мындай болгон эместигин белгиледи. Министр өзүнүн бизнестери менен эле алек.
кызматкерлерине кам көрбөйт. Ички иштер министрлигине барып караңыздар. Деңгээлибиз ылдый болуп кетти. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушул кишинин ордун карап коюңузчу. Сураныч. Азыркы кезде бул министр кызматта отурганга моралдык укугу жок. Элди, кызматкерлерди алдап жатат, деди Айдарова. Ички иштер министрлиги да, Ниязбековдун өзү да Айдарованын сөзү боюнча комментарий бере элек. Улан Ниязбеков 2020-жылдын октябрдан бери ички иштер министрлигин жетектеп келген. Аны бул кызматка ошол кездеги премьер-министр болуп турган Садыр Жапаров дайындаган. Бүгүн 18 апрелде Бишкек шаарында Кыргыз улуттук Манас театрынын жаңы имараты ачылды. Театрдын ачылыш аземине өлкө башчысы Садыр Жапаров катышты. Театр үчүн имарат 2022-жылдын жай айларында курулуп баштаган. 2 кабатынын жалпы аянты 1600 чарчы метрди түзөт. Чыгармачыл адамдардын ыңгайлуулугу үчүн кенен кийим алмаштыруучу бөлмөлөр жана 300 орунду концерттик зал бар. Театр 2021-жылдын сентябрында Манас эпосун сактоо жана жайылтуу максатында түзүлүп, 2022-жылы президенттин жарлыгы менен улуттук макамы берилген. Манас театрынын жаңы имаратынын ачылышында президент Садыр Жапаров көп кырдуу талант маркум Элмирбек Иманалиевке Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры наамын ыйгарды. Аны менен катар Манасчы Рыспай Исаковго Кыргыз Республикасынын эл артисти, Манас театрынын директору Азиз Беймырза уулуна даңк медали, төкмө акын Баян Акматовго маданиятка эмгек сиңирген ишмер ардак наамы ыйгарылды. Төкмө акын Изат Айдаркулова жана дастанчы Улукбек Токтоболот уулу ардак грамота менен сыйланышты.